Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Жаныбеков атындагы орто мектебинин социалдык педагогу Тилеген Керимкулов ачык кат жолдоду. Анда элеттик мугалим: урматтуу министрибиз Гүлмирайым, реформа жасайбыз, жаңыланабыз деген мугалимдериңиз мыйзамдуу түрдө эмгек өргүлөрүн көңүлдөгүдөй өткөрбөй, маляр болуп жүргөндүгү сизге ыңгайсыздык жаратпайбы деп кат жолдогон. Буга чейин элеттик депутат Турмуш басылмасына мугалимдер жаш балдардын класстын бурчуна уктатып, өздөрү маляр болуп актап сырдаганын билдирген болчу. Ал эми Аксы райондук билим берүү бөлүмү мугалимдердин оңдоп түзөө иштерине кийлигишүүсүн толугу менен четке каккан. Жада калса сырдоо иштерине атайын техникалык кызматкерлерден куралган топ иштерин жар салган болчу. Белгилей кетсек, Аксы району боюнча жалпы 65 мектеп бар. Аларда иштеген мугалимдердин саны 2265 түзөт. Булак, Назар Ньюс.